Назик Алибекова. Азыр шайлоодо өтпөй калган партиялар өзгөчө. Мадумаров эмне дейт экен деп Мадумаровдун оозун аңдып турганын байкадым. Бул көрүнүшкө өз пикиримди билдирип кетсем, буга чейин тарыхка кайрылсак, бүтүн Кыргызстан шайлоодо добуштары таланып, уурдалып, адилетсиз жол менен 2-3 жолу шайлоодо өтпөй калган. Ошол убактагы унчукпай, оозуна талкан салып, макул болуп өткөнүнө сүйүнүп олтурган партиялар бул учурда силер Мадумаровдон бир колдоо сөздү же бир пикирди үмүт кылып күткөнгө моралдык укугуңар жок. Жеке менин оюмда бүтүн Кыргызстан биринчиликти алмак, бирок адамдар сатылган учурда деле Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган элдер бүтүн Кыргызстанды өткөрүп алды. Ушунусуна деле шүгүр, бүтүн Кыргызстан чыныгы элдик партия болгон үчүн бүтүн Кыргызстан өткөнүнө мен кубанычтамын. Назик Алибекова. Оппозиция 5-октябрда элди митингге чыгууга чакырды. 4-октябрдагы парламенттик шайлоого катышкан Ата Мекен жана Республика партияларынын талапкерлери дүйшөмбү түнкү 1-де орток басма сөз жыйынын өткөрүштү. Алар 5-октябрда кыргызстандыктарды Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдына саат 14:00-гө тынчтык акциясына чакырышты. Олигархиялык топтордун, криминалдардын, уурулардын парламентке келишине жол бербешибиз керек. Ошондуктан ушул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча бүгүн бүтүндөй кыргызстандыктарды чакырабыз, деди Ата Мекендин тизме башындагы талапкери Жанарбек Акаев. Уурдалган арам акчаны эл арасына бүлүк салып жумшагандарды бүгүн БШКга далилдеп беришибиз керек. Ошондуктан бүгүн кыргызстандыктарды опера жана балет театрынын астына чакырабыз, деди республиканы баштаган Мирлан Жээнчороев. Кыргыздын тарыхындагы эң ыплас шайлоо өттү. Азыркы бийлик байлардын, базаркомдордун, криминалдардын барымтасында калды, уурулардын барымтасында калды. Мындай шайлоого биз макул болбошубуз керек, деди Рыскелде Момбеков. Бийлик органдары азырынча бул билдирүүлөр боюнча комментарий бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала маалыматына караганда, 4-октябрдагы шайлоодо 4 партия — Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Бүтүн Кыргызстан партиялары 7% босогодон өтүштү. Акыркы жыйынтыкты БШК бюллетендерди кол менен эсептеп бүткөндөн кийин чыгарышы керек. Айман Нуру, макул эмес экенибизди кескин көрсөтүшүбүз керек. 4-октябрда шайлоонун алгачкы жыйынтыгы жарыялангандан кийин Айман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков өз тарапташтары менен жолукканда, кайсы бети менен жеңип чыктык деп айтат ошолор, кайсы өлкөдө эң арты булганган адам партия менен келип өтүп кетти деп суроо коет. Тарых бизге үйрөтүп атат, дагы деле акылыбызга келбей жатабыз. Бир ийиндеги жылаанга 3-4 жолу чактырып атабыз. Биз эми чечим кабыл алабыз. Бирок биз муну менен макул эмес экенибизди кескин көрсөтүшүбүз керек, дейт Кадырбеков. Шайлоонун алдын ала эсеби боюнча парламентке кирүүгө мүмкүнчүлүк ачкан 7% босогону 4 партия — Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Бүтүн Кыргызстан өтүштү. Айман Нуру партиясы 66,5 миң добуш алып, акыркы жаңыланган алдын ала эсеп боюнча 16 партиянын ичинде 8-орунду ээлеп турат. Шайлоодон утулган партиялар биригип Ала Тоо аянтына митингге чыгышат. Шайлоодо утулган партиялар бүгүн биргелешкен митинг өткөрүүнү көздөп жатышат. Нааразычылык акциясын Ата Мекен, Бир-бол, Кыргызстан социал-демократтары жана Чоң Азат партиясы колдоп жатканы белгилүү болду. Митинг Бишкектеги борбордук Ала Тоо аянтында өтөт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Инстаграм баракчасында жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо легитимсиз экени айтылат. 5-октябрь саат 11:00-дө боло турган митингге чакыруу жарыяланды. Ала Тоо аянтына саат 11:00-дө чогулабыз. Биз бул шайлоону мыйзамдуу деп тааныбайбыз, деп айтылат билдирүүдө. Эскерте кетсек, бул саясий уюмдардын өкүлдөрү буга чейин шайлоо мыйзамдарынын болуп көрбөгөндөй бузулушун белгилеп, добуш берүүнүн жыйынтыктарын тааныбайбыз деп билдиришкен. Жеңилгендер үчүн эң жакшы жол биригүү, ал эми жеңүүчүлөр үчүн эң жакшы жол өкмөттү түзүү жана бир аз оң өзгөрүүлөрдү камсыз кылуу, деп билдирди экс-депутат Дастан Бекешев Facebook социалдык тармактагы баракчасына. Өзгөртүүлөрдү киргизүү кыйынга турат. Айрыкча бюджет бош болуп, кризис күтүп турганда Биримдик партиясы көпчүлүк коалициясын түзүп, ал өзүнүн премьер-министрин да көрсөтүшү керек. Биримдиктен Сурахматов жакшы көрүнөт. Спикер Мекеним Кыргызстандан болушу ыктымал жана бул кызмат үчүн Мирлан Бакиров бар. Кыргызстан партиясы жардамчылардын ролуна түштү. Башкача айтканда, вице-премьер-министрлер, вице-спикерлер, орун басарлар, деп жазды экс-депутат.
Камчыбек Ташиев: мен аягына чейин турам, буйруса биз жеңебиз. Камчыбек Ташиев шайлоонун жыйынтыгы боюнча массалык маалымат каражаттарына азырынча комментарий бере элек. Бирок ал өзүнүн биринчи кайрылуусун Facebook'тагы баракчасында өз тарапкерлерине жасады. Ал башка катышуучулардай эле шайлоо мыйзам бузуулар менен өттү деп эсептейт. Бирок ал дагы деле оптимисттик көз карашта. Урматтуу мекенчилдер, шайлоочуларым, өлкөбүздө болуп өткөн шайлоо таза эмес өткөндүгүнө күбө болдуңуздар. Бирок акыркы алдын ала эсептөөлөр бүгүн 5-октябрда жыйынтыгы чыгат деп күтөбүз. Мен аягына чейин турамын, сиздер да туруңуздар. Биз жеңебиз буйруса, деп жазат ал. Жээнбеков: бул оору жок, калп эле президент акча алыш үчүн жасап жатат дегендери жөнүндө. Биз коронавирус илдети башталганда биринчилерден болуп көңүл бурганбыз. Январь айында коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, ошондон бери аракет кылып, кийин коронавирус илдети күчөй баштаганда биз өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал режимин киргиздик. Карантинде биз 2 ай болдук. Айрыкча биздей мамлекетте бул абдан оор болду. Эмне үчүн дегенде Кытай жабылды, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан дагы жабылды, деп эскерди мамлекет башчысы. Сооронбай Жээнбеков ошол мезгилде коронавирус илдетинен элди коргоп калуу, мындан кандай коргонуу, өзүн алып жүрүү, илдеттен кантип сактануу керек, ошого элди үйрөтүш негизги маселе болгонун белгиледи. Врачтарды даярдап үйрөтүүгө 2 ай убакыт кетти. Экинчиден эң чоң маселе бул элди азык-түлүк менен камсыз кылуу болду. Мына 2 ай, кийинки 3 айда бюджеттен 28 миллиард сом жоготтук. Бул бизге бюджеттин 15%-нан жогору. Бул абдан чоң жоготуу болду. Бирок андай кылбасак болбойт эле. Ден соолук маселеси биринчи орунга чыккан, деп баса белгиледи президент. Мамлекет башчысы карантинди алып салгандан кийин жарандарга ар ким өзү сактанышы керек экенин, биринчи өзүңдү сактасаң, анан балаңды сактайсың, жакыныңды сактайсың деген маалыматтар айтылып жатканын кошумчалады. Ошону менен бирге Сооронбай Жээнбеков жарандардын жоопкерчиликтүү болуусуна чакырыктарга карабастан, кээ бир саясатчылар бул оору жок, калп эле президент баш болуп, өкмөт сырттан карызга акча алыш үчүн атайын жасап жатат. Буга ишенбегиле, жок, жөн эле грипп деп чыгышканын белгиледи. Карапайым эл көп ишенди ушуга. Ошонун жыйынтыгы келип туруп, бизге биринчи толкун абдан катуу болду. Эң кыйналганыбыз бул медиктердин жетишпегени. Күндүзгү стационарларды ачып, кийин элге жардам бере баштадык. Ыктыярчылар, дарыгерлер сырттан жардам келди. Эми ошондой болбош үчүн, ошондой кайталанбаш үчүн азыр биз ооруканалардын жаңысын салып, эскисин оңдоп жатабыз. Матрезервке керектүү дары-дармекти сатып алып жатабыз. Биздин медиктерибиз дагы кандай дарылай турганды үйрөнүп калды. Анан эми бир эле мамлекет эл карайт дебеш керек. Ар адамдын жоопкерчилигин катуу коюш керек. Ар ким өзүнөн көрүш керек. Баарыбыз сак болушубуз керек, деп айтты президент. Сооронбай Жээнбеков белгилегендей, азыркы учурда Европада илдетти жуктургандардын көбөйүүсү байкалууда. Буга байланыштуу биз сак болушубуз керек. Эрежени бузгандарга катуу чараларды колдонуш керек. Мен өкмөт башчыга да айттым, бардык органдарга буга өзгөчө көңүл бурууну айттым, деп жыйынтыктады президент Сооронбай Жээнбеков. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы. Парламентке 4 партия өттү. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы чыгарылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын айтымында, бюллетендерди кол менен саноонун да жыйынтыктары чыгарыла баштады. Учурда автоматтык эсептөөнүн жыйынтыктары да келүүдө. Бүгүн добуш берүүгө 1.970.313 адам катышты. Жарактоо бюллетендердин саны 1.938.454. БШКнын маалыматы боюнча шайлоонун алдын ала жыйынтыгы дээрлик 98% белгилүү болду. Биримдик 24,53%, мекеним Кыргызстан 23,90%, Кыргызстан 8,74%, бүтүн Кыргызстан 7,9%. Бул партиялар 7%дык босогодон өттү.